мен шаарга коем дегенде, шаар агесте өзүңөр билесиңер, Данияр Үсөнов. жана счастливый лотерея, шаар билесиңер, мусор, кыйкырык, өкүрүк, ызы чуу. Мисалы Данияр каяка барса ызы чууда. Анан ошол жерде президент чакырып алып айтты, шаарга барасың деп. Мен айттым, бара албайм. Колуман келбейт. Ачык сөз. Колуман келбейт. Баягы кебиркилер бар го, мен колуман келем. Ошол кезде эле мен президентке кирип баратсам, ошол жерде помощник айтып калды. Сен тиги мэр боюнча вопрос көтөрөт, менин фамилиямды айтып койчу деп. Мисалычы, помощник айтып атат да. Анан хорошо дедим. Кирип мынан отурсам, мынан ошентип мынан мэрге барбайсың деди. Анан бара албайм. Колуман келбейт деп атам. Мисалычы, колуман келбейт. Эртең күнү уят болуп калсам, сиз уят болосуз. Мен барбай эле коеюнчу десем, карап турдум, хорошо анда деди. Анан ошондо Москвага суранып, тиги темир жолдо болчумун, ошондо Москвага суранып, РЖДнын туулган күнү болчу президентиники. Ошого кетип калдым. Эртеси чалды кайра. Самолетко учуп алып. Самолет жалдап алып кел. Эртең менен мэрге алып отурасың. Болду, мен чечтим деп койду. Жалдап алып кел деп. Анан ошондо самолет кечип калдык, кечки самолетко. Улам чалып атат президент. Эмне болду, алдыңбы билет деп. Анан жетишпей калды десек, самолет жалда деди. Анан самолет жалдасак $20,000 деди Москвага, Бишкекке. Анан хорошо дедик, макул десек, бирок бүгүн эмес, эртең. Бүгүн пилоттор ичип алышыптыр деди. 2-3 компания ачалсак, ошондой болуп калды. Бүгүн эмес, эртең деп. Анан тиги президент 11-де 12-де чалды. Учтуңбу деп. Учпай калды. Эмне үчүн анчалык шашылыш болду? Эми аны Курманбек Салиховичке суроо бергиле. Мисалычы. Сиз ойлонуп көргөн жоксузбу аны? Эми ойлонуп көрсөм, эми кандай десем, эми аны бир күн, 2 күн эч нерсени чечпейт беле дейм да. Жок, анан аягына чыга элекпиз экөөбүз. Анан хорошо, анда шашпай эле келе бер деди. Ошо менен мен телефонду өчүрүп, мен бир жума жатып алдым Москвага. Анан эгерде билесиңер да, ак үйдө чечимдер саат сайын алмашып турат. Саат сайын, мисалы, кирген чыккан киши көп болот, жамандаган киши көп болот. Кагаздар улам алмашып турат, мисалычы. Ошого карабай, мен бир жумадан келгенде, мени тиги аэропорттон шилемен кармап алып, мына Мерет Чаканович кап келишти. Ошол жерде мен үйүмө алып барбай туруп, анан мэрияга алып барып туруп бекитишти буларчы. Мисалы, бул биринчи мына мен тиги мэрияга жанталашып бийликке барам деп жанталашкан эмесмин. Мынакей. Темир жолго 2005 революция болду. Мен темир жолдо отурам. Ошол кезде албетте мен ачыгын айтып коеюн, мен Курманбек Салихович менен жакшы болчумун. 2005-нде мурун 2000 жылдан баштап экөө мындай мамилебиз түз болчу, жакшы болчу. Мисалы, менин атам деп айтканыңыз чын беле? Аны дагы айтып жүрүштү. Билем, калп сөз да. Мисалы, мен азыр ага жетейин. Мына 2000 жылдан 98-99дан экөөбүз мамилебиз түз болуп, мисалы, ал жумуш жокту деле, мисалы, анын үйүнө мен кирип барат, мисалы, үйдөн барат, же жумуштан барат, үйүнө кире кетип, кандайсыз? Десем, жумуш жок, отурам, видик көрүп отурам, телевизор көрүп отурам деген. Муну көйнөктү алмаштырып алчу, муну галстугун алмаштырып алчу. Муну эски экен деп бир $500,000 берип койчумун Салиховичке. Кийин анын пайдасы тийген экен да, кызматка коюп. Жок, эми агисиден кызмат сураган жокмун да. Мен эми жок, агиси мисалычы, агиси оппозицияда жүрсө, мисалы, агиси даже депутат эмес. Мисалы, ким билди ошондой бул киши президент болуп калат деп. Мисалы, агесте ал президент болуп калам десечи, мен касып үчүн эмес, машина алып бермекмин де, керек болсочу. Бирок аны эч ким билген жок да. Ошол эле туугандары билген жок, бул киши президент болуп калат деп. Ошол эле мамилебиз түз болчу да. Анан ошого мен мисалы темир жолдо отурганда, бул киши революция болду. Анан мен бул кишиге келдим, мен кетейин эми. Болбойт десем, жок, отурасың деди. Жок, кетейин деп атсам, ошол кезде Үсен Сыдыков, Азимбек Бекназаров, менин агам Кадырбеков, булар өзлөрүнүн оюнун ойноп атып, улам жанагы тиги оппозициямды чыгарып атып, тигинтип отурган мени кетиришти. Кетип калдым мен. Катнакка кетип калдым. Анан жана ак калпак, сак калпак деп мени жабыштырды. Анын баарын, сотун баарын утуп туруп отурсам, бир күн өзү чалды. Эмне кылып атасың деп. Үйдө эле бизнес менен кылып аткансам, менден кеткен, мен сени убагында баягы сактай албай калдым. Азыр давай тынчып калды, темир жолго барып кайра отур деди. Уну өзү алып барып отургузуп койду. Ошон үчүн мен силерге карындашым айтып коеюн, эч качан бийликке жанталашкан эмесмин. Бирок
бийликтин баягы орусча айтканда единожды искушавший власть никогда не откажется от этой власти дейт. И власть слаще женщины дейт, мисалы. Түшүнүп атасыңбы? Ошол жагып калат экен да. Бирок мына бүгүн мисалы бүгүн достор мисалы шаарлыктар көбү мисалы ошол эле фейсбукка ошо шаардан эле айтат кайра келбейсизби дейт. Ана мен айтам алтындарым деп шаарга турган эле оңой дейсиңер дейсиң. Мисалы шаарда турганда мен уктабачу эмесмин. Муну ореки башымда мисалы чачым силер мына сеникиндей чач болчу мисалычы. Азыр чачым жарымы жок мисалы түшүп калды да. Саат 5те турасың. Түнкү 1де жумуштан үйгө кетесиң. Мисалычы, ошол ар бир тургундун мисалы жүгү мойнуңда. Мисалы, ошонун көзүңдү жумуп алып эстейсиң. Мисалы, тиги киши бүгүн туалетке чыкты, канализациясы иштеп атабы, иштеген жокпу. Суу, мисалы, ошонун баарын эстеп анан ошого аракет кыласың. Сен, мисалы, эртең менен чыксаң таза жол менен сени узатып, автобуска салып, үйүңө алып келип, жумушка алып келип, татынакай жумуштан үйүңө тозуп алып, ошол балаңды бала бакчага алып барыш, экинчи балаңды мектепке алып барыш, ошол баары шаардын мээрдин милдети. Анан ошонун баары ошол башка түшкөндө бул кыйын нерсе.